Сооронбай Жээнбековдун тагдыры кандай болот? Садыр Жапаровдун жообу. Достук мейманканасында Жогорку Кеңештин депутатынын кезексиз жыйыны өтүшү күтүлүүдө. Ага Садыр Жапаров да келип, ага президент Сооронбай Жээнбеков тууралуу суроо узатылды. Журналист: Сооронбай Жээнбековдун тагдыры кандай болот? Президент болобу же кетеби? Садыр Жапаров: биз эки президентти кууган элебиз. Экөө тең качып жүрөт. Биз эми үчүнчүсүн да куубайлы. Бул менин жеке позициям. Болор иш болду, боёсу канды дейт кыргызда. Анан сен ушундай кылдың, мынтиң деп эле кубалап же болбосо куугунтуктаган болбойт. Өткөн окуяларга мыйзам алдында гана жооп бериши керек. Бүгүнкү күндө расмий түрдө президент болуп турат. Президент болуп иштейм деген моралдык укугу жок калды да чынында. Мен силерге кептин ачыгын айтып жатам. Өз арызын жазып кетип калса ошондо тынч кетип калат. Булак аргумент KG. Жайылда айылдык кеңештин төрагасы каза болду. Жайыл районунун Красновосточный айыл өкмөтүндө башчыны кызматтан алып жатканда жергиликтүү кеңештин төрагасы каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. 1954-жылы туулган Закиров Бактыбек Кокумбаевич айыл өкмөт башчысын кызматтан алып жатканда жүрөк оорусу кармап каза болгон. Булак турмуш KG. 6 жылдан кийин алдыңарга кайтып келдим. Мелис Мырзахматов Ошко келип эл менен жолукту. Ош шаардын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Ош шаарына чет өлкөдөн кайтып келди. Аны Ош шаарында көптөгөн элдин тобу тосуп алды. Ак ийилет бирок сынбайт экен. 6 жыл өтүп алдыңарга кайтып келдим. Кечигип, силерди күттүргөнүм үчүн кечирим сурайм. Мени өлкөгө киргизбей 3 саат текшеришти. Мен жана менин командам болгон күчүбүздү жумшап, көптөн бери талкаланып келген шаарды курдук эле. Ошол эмгектерди билип, тосуп алганыңыздарды көрүп толкунданып сөз таппай турам. Биз эми да бекем туралы атуулдук согушка жол бербейли, деди ал. Белгилей кетсек, 2015-жылы Ош шаардык соту мурдагы мэр Мырзахматовго кызмат абалынан пайдаланган деген берене менен сыртынан өкүм чыгарып, 7 жылга эркинен ажыраткан эле. Башкы прокуратура Оштогу көпүрөнүн курулушу боюнча 2013-жылы 2 жолу тендер мыйзамсыз өткөрүлүп, мамлекетке ири суммада зыян келген деп тапкан. Ал Кыргыз өлкөсүнөн чыгып кетип, расмий издөө салынган. Мырзахматов өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келген. Булак Супер KG. Матраимовдордун үй бүлөсү жок болду. Кара суунун эл тарабынан дайындалган акими эмнени ачыктады. Кара суу районунун эл тарабынан дайындалган акими Руслан Маматов окуя боюнча комментарий берди. Анын айтымында учурда 33 жашта. Бүгүн эртең менен Матраимовдордун кланын жаштары чогулуп кубалап чыккандыктан алар менен биз да турдук. Алар менен кошо Кара суунун акимчилигине кирип, Кара суу районунун акими Тилек Матраимовдун тарапташтары менен тирешип, ошого карабай эл жеңип кирди. Учурда акимдин милдетин аткарып жатам. Ошол учурда эмоцияга алдырып, жаман сүйлөп алдым. Ал үчүн Кара суу районунун элинен кечирим сурайм. Ал жерде Матраимовдордун үй бүлөсү жок болду. Бирок тарапташтары болушту. Биз колго алгандан кийин алар кетишти. Бизге жогору жактан команда келген жок. Биз жаштар, аксакалдар болуп өзүбүз уюшуп эле бардык. Мен 33 жаштамын. Кара сууда өскөм. Кашкар-Кыштак айылдык кеңешинде 5 жыл депутат болуп иштегем. Учурда жеке ишкердик менен алектенип жүрөм. Биз Матраимовдор кылган коррупциялык иштерди кайталабайбыз. Бул баарына сабак болду. Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов Өзбекстанга качып кетиптир деп маалымат келди. Анын ордуна орун басары убактылуу ишти жүргүзүп жатат. Матраимовдордун туугандарына орун жок. Бизге эл үчүн иштей турган кадрлар керек, деди Маматов. Буга чейин эл Кара суунун акимин алмаштырганы кабарланган болчу. Булак турмуш KG. Бакка байланган адамдар. Кочкордогу ок атуу териштирилип жатат. Кочкор районунда ок атуу боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, милицияга 2020-жылдын 6-октябрь күнү саат 16:00 чамасында Кочкор районунун Кумдөбө айылынын эли чогулуп, урушуп, ок атылып жатат деген билдирүү келип түшкөн. Бул факты Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, ыкчам тергөө тобу барышкан. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө чоо жайы аныкталды. Кочкор районунун Кумдөбө айылынын 1968-жылы туулган тургуну бир тууган инилеринин ортосунда атасынан калган сарай тууралуу чыр чыккан. Ал өзүнө тиешелүү болгон ОП СКС үлгүсүндөгү сайлуу ок атуучу куралы менен асманга 2 жолу ок аткандыгы такталган. Окуя болгон жерде кароо жүргүзүлүп, тиешелүү ок атуучу курал алынды.
Азыркы учурда териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Окуя тууралуу Кочкор районундагы Кум Дөбө айылынын тургундары айыл өкмөт башчы менен аймактык милиция кызматкерин жип менен бакка байлап коюшкан. Жашоочулар аларга сүйлөшүүгө аракет кылганда куралдан ок чыгарганы үчүн нааразы. Социалдык түйүндүн Манас аттуу колдонуучусу жарыялаган маалымат боюнча айылдыктар айыл өкмөт башчынын үйүнө сүйлөшүү үчүн барышкан. Ал участкалык милиционерди чакырып, элге карата ок атып башташкан. Ага ачууланган эл экөөнү тең жип менен байлап бакка таңып коюшкан. Андан кийин укук коргоо органдарын чакырышты. Алдын ала маалыматтар боюнча адамдар жаракат алган жок. Баш кийимчен айыл өкмөт башчы Канат жанындагы аймактык милиция кызматкери тыныч. Булак турмуш KG. Мерликти талашкандар жана мародерлор. Өткөн түндөгү 6 окуя. 7 октябрга караган түнү Бишкек жана Ош шаары уктаган жок. Бир четинен эки калааны жетектеп калгысы келгендер орун талашса, экинчи жагынан абалдан пайдаланып, кафе жана дүкөндөрдү тоногусу келгендер чыкты. Өтүп кеткен түн дагы окуяларга бай болду. Алар тууралуу кыска-нуска бир материал менен айтып берели. Саат 20:00-га жакын Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаровду жаңы премьер-министр кылып дайындашты. Ал юридикалык жактан өкмөт башына келе албасын. Азырынча так айта албайбыз. Баса мурдагы премьер Кубатбек Боронов ушул эле кечте отставкага кетти. Экинчи, мындан тышкары өлкөнүн экинчи адамы тагыраагы парламентке жаңы спикер шайланды. Буга чейинки төрага Дастан Жумабеков отставкага кетип, ордуна Бир Бол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдылдаев келди. Үчүнчү окуя. Ал ортодо Ош шаарындагы дагы көп кызыктар болду. Алгач депутат Дүйшөн Төрөкулов өзүн бул шаардын башчысымын деп жарыялай койду. Бирок бул чечим менен мурдагы мэр Мелис Мырзахматовдун тарапташтары макул болгон жок. Көп өтпөй Мырзахматов өзү Кыргызстанга келип, учактан түшүп жаткан видеосу социалдык тармакка жарыяланды. 4-чү окуя. Саат 23:00-гө чукул белгисиз адамдар финансы полициясынын имаратын басып алууга аракет кылды. Бирок ведомствонун кызматкерлери ага жол берген жок. 5. Борбор калааны башкаргысы келгендер дагы көп экени түндө билинди. Кечээ эртең менен өзүн жаңы мэр катары көрсөтө койгон Жоошбек Коеналиев четтеп ордуна координациялык кеңеш убактылуу мэр катары Мирлан Бакетаевди бекитти. 6-чы окуя. Эң жагымсыз көрүнүшү Бишкектин көчөлөрүндө болду. Белгисиз топтор дүкөн, кафелерди тоноого аракет кылышты. Мисалы, Нават кафесине, Вефа соода борборуна мародерлук кылгысы келгендер болду. Ал турбай, аларча мамлекеттик резиденциясын көздөй бет алгандар болду. Бактыга жараша өз ыктыяры менен чогулган элдик кошуун алардын жолун тороп калышты. Ошондой эле алар шаардын көп жерлеринде тынчтык жана тартиптик камсыздап беришти. Булак Спутник KG. Добушун саткандар бул силердин абийириңерди. Митингде колунан ажыраган баланын сүрөтү жарыяланды. Социалдык тармактын Элдар Абакиров аттуу колдонуучусу митингде колунан ажырап калды делген 19 жаштагы жигиттин сүрөтүн жүктөп, астына төмөндөгүдөй билдирүү калтырган. Ырыс келди. 19 жашында кулак тундуруучу гранатанын айынан колунан ажырады. Адилет резина октон жаракат алды. Мындайлар жүздөп сыналат. Ким добушун саткан болсо, бул силердин абийириңерде. Бул силер үчүн сабак болду деп үмүттөнөм. Учурда кызмат үчүн кырылышып жаткандар, көбүңөр кечээ жок болгонсуңар. Биз силердин кызмат алышыңарга жол бербейбиз. Бийликке өлкөнү кризистен чыгарып кете алган кесипкөй адамдардын келиши үчүн болгон күчүбүздү жумшайбыз деп жазган ал. Булак Супер KG. Мирлан Сайымкожо КТРКнын башкы директорунун милдетин аткармай болду. Мирлан Сайымкожо КТРКнын башкы директорунун милдетин аткармай болду. Бул тууралуу КТРКнын расмий сайты маалымат таратты. Маалыматка ылайык, мындай чечимди жаштар кабыл алган. 6 октябрда КТРКнын байкоочу кеңеши Чынар Капарова менен Мирлан Сайымкожонун талапкерлигин карады. Анда аталган кызматка байкоочу кеңештин мүчөсү Жылдыз Бакашеванын талапкерлиги көрсөтүлүп, убактылуу директор болуп дайындалган. Кийинчерээк КТРК бул чечимди кайра карап, Мирлан Сайымкожо мекеменин башкы директорунун милдетин аткаруучу болду. Буга чейин белгилүү болгондой, КТРКнын мурунку директору Жайнак Үсөн уулу 6 октябрда өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кеткен. Булак Супер KG. Сооронбай Жээнбеков жоопкерчиликти берип, көмөктөшкөнгө даярмын.
Президент Сооронбай Жээнбеков BBC-ге өлкөдөгү соңку окуяларды бийликти мыйзамсыз басып алуу аракети деп мүнөздөдү. Алардын максаты шайлоонун тыянагын жокко чыгаруу эмес, өлкөдөгү туруктуу абалды бузуу болгону көрүнүп турат. Аягында келип эле президентти кызматтан кетирүү максаты көздөгөнү ачык айкын болуп турат. Баарыбыз көрүп жатабыз. Эртең менен бири, түштөн кийин бири кызмат талашууда. Тилекке каршы 2 ирет ушундай олку солкудан өткөн Кыргызстаныбыз кайрадан ошондой абалга туш болуп калды. Тараптардын баарын мындай ишти токтотууга чакырат элем, деди президент Жээнбеков. Булак BBC.